Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 9 май 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Ош шаарынын жакшы сонун жеринде жайгашкан, тех паспорты берилген, мына ушундай жаңы новостройка домдон сатыла турган квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Мына домдун алдын караңыздар, өтө сонун, бардык шарттары бар экен. Стройкомпания Golden House, домдун аталышы болсо Millennium. Бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, Ноокатский подъемдон чыкканыңыздарда Мамыров көчө, Калелин көчө менен кесилишет. Эки көчөнүн кесилишинде ушул сары болгон домду көрө аласыздар. Сырткы фасады сары болуп, шашнакай болуп жасалган. Бул жакта воротасы бар, кирип, оң тараптагы биринчи подъездге кирип, 8-чи катка чыксаңыздар, сатылуучу квартирабыз турат. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, сатылуучу жана квартиранын алдына да келип калдым. Мына бул 8-чи кабаттын ушундай чоң коридору. Караңыздар, өтө кеңири. Так. Бул жакта 2 лифт орнотулуп тур уже. Лифттен чыгып солго бурулсаңыздар, мына тарапта ушул квартира сатка чыгып аткан учуру. Так. 3 бөлмөлүү. Ремонтко берилген. Адамдар кадимкидей ремонт кылып жашайт бул домдо. Бирөөсү ремонт кылып атат, бирөөсү 3-4 айдан бери жашайт, ар кандай. Эң негизгиси тугандар, тех паспорты бар. Кыжылат болбоңуздар. Так, бул жакта бронированный эшик, ачып кирип келесиздер. Электромонтаж бүткөрүлгөн, айнектери коюлган. Ремонтун эле бүткөрүп, кудай буйруса кирип жашай бересиздер. Так. Аянты 100 квадрат метр тугандар. Ошондо бул конок бөлмө окшойт, чоң болуп турат. Жакшы жери күн көйбөйт. Азыр саат 12:30 болду. Мына квартирага күн тийип турган учуру. Бул жактан айнекти ачсаңыздар, Ноокатский подъем, мындай айтканда, Мамыров көчөсү көрүнүп калат. Жогору тарапка чыксаңыздар, Ак Тилек дегендей тугандар. Негизи эми локациясы жакшы. Аянты дагы сонун экен, 100 квадрат метр, элестетиңиздер, өтө кеңири. Коммуникация боюнча суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Так. Мына жактан баштай берейин эми. Бул менимче бир спальня окшойт, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Отоплениянын түтүкчөлөрү чыгарылган, ылдый тарабы наливной пол болгон. Бул ошондой экинчи бөлмөсү. Бул жак дагы бир бөлмө, спальня кылып койсоңуздар болот, эми карап көрөсүздөр тугандар. Бөлмөлөрүн өзүңүздөр бөлүштүрүп аласыздар. Ошол күн көйүп кеткен негизгиси. Вариант обмен жолдорун сурап алыпмын, ал жагын эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Так, бул болсо барыңыздар билген кухня. Мындайча айтканда жеңелерибиздин экинчи офиси. Мына газ турат. Счетчиктерден бери орнотуп коюптур. Сонун. Так. Тугандар. Так, бул жагы болсо ажаткана. Бул жак болсо барыңыздар билген душ. Жакшы. Да, эмне маалымат берейин тугандар? Айтыңыздарчы. Бардыгын көргөзүп бердим, түшүндүрүп бердим. Кире бериштери да кеңири экен. Так, локация негизинен жакшы. Мына Калелин көчө менен Мамыров көчө дагы кудай буйруса асфальт болуп атат. Бир айдын ичинде бүтүп калса, сонун болуп калат. Шаарга, бардык тарапка жакын болуп калат. Тез эле асфальт жол менен жүрүп калабыз. Болду окшойт менимче. Баасы канча дей турган болсоңуздар, негизи аянты 100. Баасы болсо ар бир квадрат метри $850 бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Саткан да эмес. Чалып эси менен сүйлөшүп саудалашасыздар.